Асанбек Кулманбетов. Талқаланған тағдыр. Оқыған Адилет Чубаков. 3-ші аудио бөлім. Жасана киінген Қуан қолына гүл көтеріп алып, жайдарлана кіріп келді. Ешікті тықылдатқанда іштен кем бұл деген қыздың үні шықты. Мен Қуан. Аңғыча ешік ашылып, Қуанның көзіне құмсарған Гүлжамалдың комнаталаш қызының өңі көрінді. Қуан босоғыны аттай бергендері тегіз бақырды. Ай, беті жоқ. Қайсы бетің менен гүл көтеріп жетіп келдің? Аберсіз десе. Алдағы бетің беті меселе боқ тұрбай бұя. Еміне Гүлжамалдың көрістеніне гүл қойында отасың ба? Шығып кет. Жоғолды отам. Еміне олды? Түшіндірсің маға. Жөніне қиқыр өресің бе? Жақшылап айтсаң еме. Өліміш қана болғанын, еркектің қылғаны ұшы да ақмақ десе, қыларын қылып қыл жіпінен буып қойып, жылмаңдап қана жетіп келгенін, қайдан келсең ошол жағыңа жоғол. Жанағы жылмаңдаған жалауыңа бар. Ой, түшіндіріп айтсаң еме, эмне олды? Еш нәрсе түшіндіріп өйлі қиқыр өресің бе? Мен эмне қылып тұрмын? Күнөм болса айтпайсың. Ой, беті жоқ десе, күнөм жоқ деп қойғаным, мен Гүлжамалға мұрынлы айтқам, мындай шек түнемеден алыс болсаңшы деп. Ақыры айтқаным тура келді. Эми қарасаң бетін қызартып қойбой тұрып сүйлеп атқанан. Тұр, шығып кет. Деп тегіз түрті баштады эле. Қуан алғыздың эки қарусынан ала, сілкілдетіп алды. Түшіндіру айтчы бай болғыр. Эмнеле деп отасың? Эмне олды Гүлжамалға? Бар, эмне олғанын өзінен сұра. Артынан чурқа, ошондо билесиң. Эмне олду? Ооруп калдыбы? Ооруп калдыбы деп коет. Терезеден учуп кетти. Эмне? Кантип учуп кетти? Айтып атпайынбы өзүнөн сура деп. Тамашалап атасың бе? Тамашалаганды көрөсүң. 4-ші больницага барсаң, анан көрөсүң. Реанимацияда жатат. Жинди го. Чын эле учуп кетти. Бар чар жака. Мен сага жанатан бери эмнени айтып атам. Бар, анын терезеден учуп кетишине сен күнөөлүүсүң. Барып докторлорго сүйлөшүп, жакшылап дарылатып ал. Өлүп калса эмне кылат элең я? Азыр дагы оор абалда жатат. Чын эле канча болду? 2 сааттай болду терезеден учуп кетип, тез жардам чакырып алып барып жеткирип келгениме. Сендей бетсизди кайдан издесем экен деп ойлоп жаткам. Жумушуңан эч ак чыгып кетипсиң. Бар, барып дарылатып ал. Деген тегиз Кубанды түртүп чыгарып, эшикти жаап салды. Бир саамга нес боло түшүп, туруп калган Кубан эсине келе түшкөндөй карбаластап чуркап жөнөдү. Сырттан күйөө жолдош болчу баласы комнаталаш жатаканадагы кыздарга ажырашар аяк жентек беребиз деген ар нерсе салынган баштыкты көтөрүп чыгып келаткан. Аз жерден аны тоголотуп кете таштады. Жүрү кайра. Гүлжамал терезеден учуп кетип 4-ші больницада экен. Эмне? Койчу, тамашалабачы. Чын эле эмне болгонун түшүндүрүп айтпай койду. Комнаталаш кызы. Бара көрөбүз да кеттик. Деген Кубаны шашып бушуп, сыртка шариктер менен кооздолуп күтүп турган таксиге жетти. Байке, кечирип коюңуз. Биз алчу кыз катуу ооруп калып, больницага жатып калыптыр. 4-ші ооруканада экен. Ошол жака кеттик. Ушул кооздолгон бойдонбу? Сиз тура турасыз да, анан көрөбүз. Болуптур, кеттик. Дос экөө аттап буттап чуркашып, бат эле реанимацияга келишти. Бир врач чыгып келаткан экен. Кубан сурай калды. Байке, Гүлжамал деген кыз ушул жактабы? Жакшы болуп калдыбы? Сен кимиси болосуң? Менби, сүйлөшүп жүргөн кыз беле. Ошондой да, жүрү. Деген врач Кубанды ээрчитип кабинетине алып кирди. Экөө тең отургандан кийин врач суроо салды. Аны эмне кылып тартынтың эле? Коюңузчу, эмне кылып тартынтмак элем? Мага ушинтип жооп берип койдуң. Сени издеп аткан милицияларга эмне деп айтасың? Кыздын ата-энесине, бир туугандарына эмне деп жооп бересиң? Түшүнсөм буйрубасын. Ай, жигит ай. Акыл эстүү эле жигит экенсиң, ушундайда иш кыласың да. Комнаталаш кызы барган милицияларга бизге болгонун айтып бериптир. Сүйгөн жигитине таарынып, бир убакта эле мага бербей секирип кетти деди. Эмне себеп болгонун органдар териштирмекке сени издеп атышат. Келип калса кетирбей туруш үчүн мага табыштаган. Кудай урсун түшүнсөм. Мен аны менен жапшашнакай эле убадалашып, кече кийим-кечектерин алып бергем. Ал месертең менен экөөбүз тең чогуу отуруп тамак ичип, ал кийинип өрмөк болуп, мен машина жасалгалап келиш үчүн кеткем. Капысынан ушинткенине түшүнбөй атам байке. Ай, досум, анын баарын эми мага айтпай эле кой. Азыр кыз оор абалда. Жамбаш сөөктөрү талкаланган. Дагы жакшы, башы менен түз тийбегенине. 4-ші этаждан учуп кетиш деген оңой эмес да.
Маңдайында өсүп турган бакка тийип, анан акырыныраак түшкөндөгүсү экен. Болбосо ким билет эле. Бир колу ийининен сыныптыр. Ичи таза болсо экен деп жатабыз. Кабыргасында да сынык бар. Айтор көп дары-дармек керек. Биякта эч бир жакындары жок деп атабы? Ооба байке, биякта эч кимиси жок. Ата-энесине тезинен кабар берип чакыртыш керек. Албетте аны органдын кишилери чак аткарып койду болуш керек. Байке, мага рецептин жазып берсеңиз, эмне дары керек болсо бүт алып келип берем. Анан суранам, жакшылап аракет кыла көрүңүз. Колуңузду ыраазы кылам байке. Бирок азыр сени чыгара албайм да. Качып кетсең, Кудай урбады айланайын байке. Мен кантип качып кетем, баарын көрүп туруппу? Анан кайсы күнөөм үчүн качам? Мага эң башкысы гүлүмдү айыктырып алыш керек. Ай досум ай, мейлем жазып берейин. Деген врач ак кагазга дары-дармектерди жазып жатканда бир милиционер кирип келди. Милиционер кирип врачка кайрылды. Сизге биз табыштаган жанагы терезеден учуп түшкөн кыздын жигит сөөрөй келдиби? Врач бир саамга буйдала түштү да, ал жигит мына бул экен, деди. Милиционер кубандан улураак жигит эле, түз эле мурду менен бир тийди. Джентльмен сенсиңби? Досум жүр менен. Түшүнүк жазасың. Кечирип коюңуз, эмне күнөөм үчүн? Күнөөңдү ошол жактан өзүң айтасың, жүр. Сиз кое туруңуз, мен рецепт алып алайын, андан кийин. Рецептин билбейм. Мага сени кармоо тапшырма болгон. Сен менен мышык чычкан ойноп отургум келбейт. Жүрү деп сый менен айтып аткандан кийин баспайсыңбы? Же сага күч колдонуш керекпи? Тим эле тоодой күнөөм болсо дагы эмне болуптур? Биякта киши өлүм алдында жатат. Ага дары-дармек алып берейин. Андан кийин мага демектен бышырыпчы. Кара муну. Ууру тойгончу жеп өлгөнчө карганат дейт. Сен күнөө кылбасаң сүйлөшкөн кызың эмнеге өлөм деп секирип кетет. Жүр, түшүнүк жазасың. Деген милиционер кубанды колтуктан алып, өйдө тартып кирди эле. Врач ошондо гана кийлигишти. Жигит, чындыгында жанагы кыз аябай оор жатпайбы? Биз колдон келишинче дары-дармекти колдондук. Бирок тез арада дагы кошумча алып келбесе болбойт. Кичине кое турбасаң болбойт го. Болгон дарыларын алып берем дейт. Кыздын да бул жакта эч кимиси жок экен. Байке, сизге ишенип, эч жака кетирбей кармап туруңуз десе, кайра буга ишенесиз да. Качып кетсе эмне кыласыз? Кача койбос. Күнөөлүү немеге ишенип болобу? Качмак түгүл качып жоголбойбу? Деп келаткан милициянын маңдайында көзүнүн чаарын чыгара жебүүчүдөй караган Кубан кыйкырып ийди. Эй, деги сен адамдык жүрөгүң барбы я? Же сага бирөөнү кишендей калыш керекпи? Кандай немесиң түшүнбөгөн? Мен эмнеге ачмак элем? Мен эмне көчөдө жүргөн тентиген эмне деп турасыңбы? Республикалык мекеменин директорунун орун басарымын. Эгерде кенедей күнөөм табылбаса, көзүңдү ала айтып алдымда чөгөлөп калба. Визиткам, ишенбесең чал. Мен келесо эмесмин качып кеткидей. Гүлжамалга дары-дармек берем, андан кийин дегеле бышырыпчы. Деп бакырган Кубандын өңүн көрүп, бир чети Кубан көзүнө такап көрсөткөн визитка таасир бериппи? Айтор милиционер жигит бир саамга туруп калды. Врач дагы Кубанга ыраазы болгондой карап, кана досум, мына буларды алып келе кал, деп өзүнө чакырды. Кубан жини келип, өңү бозоруп, дене бою калчылдап чыккан. Көзүнүн чаарын чыгара милиционерди дагы бир карап алды да, врачтын маңдайына барып отуруп калды. Врач кагазга толук рецептти жазып берди да, Кубандын колуна карматты. Качан алып келесиң? Деди. Кубан рецептке бир саамга көз жүгүртүп калды да, кечирип коюңуз, мен сиз менен жекече сүйлөшүп алайынчы. Анан, деди. Врач милиционер менен Кубандын жолдош баласына карап, силер биртке чыга турсаңар, деди. Бир бозоруп, бир кызарган лейтенант наамындагы милиционер жигит айласыз чыгып кетти. Кубан рецептти дагы бир сыйра окуп чыкты да, врачка аста кайрылды. Байке, эми кандай дарылар колго тиет, ким билет? Эмне болсо да врач болгондон кийин өзүңүз жакшы билет эмессизби? Эсептеп көрбөйсүзбү дагы, болгон акчасын айтпайсызбы? Андан көрө акчаны өзүңүзгө берейин. Тияк биягы менен толук эле айтсаңыз, эмгегиңиз бар эмеспи? Байке, ошондой эле кылалычы. Врач бир саамга Кубанга тигиле сынай карап калды да, эми аның туура дечи, бирок врач акча алган деген жаман сөздөр чыгып кетчү эле, деди туюк айтып. Байке, түшүнүп турам. Мисалы менин оозуман ошондой жаман сөз чыгат деп ойлобой эле коюңуз. Гүлжамалдын өмүрү үчүн баарын аябайм, байке. Чын айтам. Үйлөнгөндө керек болот деген тыйыным бар эле. Аман эсен айыгып чыкса болду, акча табылат. Байке, эсептеп көрүп, өзүңүз да ыраазы болгондой акчанын эсебин айтыңызчы, деди Кубан. Врач Кубанды дагы бир карап алды да, өзү жазган рецептти алдына койду. Столдун суурмасын тартып алды да, ал жактан эсептегич калькулятор алып чыкты.
жазылған ар бир дарыны өз алдынча шакылдатып эсептей калды да, аягында бир саамга ойлоно түшүп, Кубанды сынай карап ментти. Кубан дедиңби атыңды? Мындай Кубан. Өзүнчө ыңгайлуу жакшы бир кишилик палатага котором. Реанимациядан кийин. Мен өзүм жеке карайм. Буюрса жакшы айыгып чыгат деп ишене берсең болот. Анан баш аягы 5000 болот окшойт. Жок, жалпы эле палатада болсун десең 3,5 сом. Байке 5000 сомуңузду деле берейин. Болгон аракетиңизди кылыңыз. Гүлүм айыгып кетсе эле болду. Деген Кубан колун чөнтөгүнө ыңгайлаштырды эле. Врач акырын колу менен жаңсай, кой отур дегендей кылып, туруп барып эшикти бекитип келди. Кубан 5000 сомду санап столдун үстүнө таштады. Байке тиги кызыл шапкелер дагы менин жанымды койбой, колумду кармайт окшойт. Сизге ишенейин, жардамыңызды аябаңыз. Кубан, камсаныба. Гүлжамал менин кароомдо болот дебедимби? Соткаңыздын номерин берип койбойсузбу? Деген Кубан блокнотуна жазып алды да сыртка жөнөдү. Сыртка чыгышканда милициянын машинасы турган. Андан дагы бирөө чыга калды. Чоң кылмышкерди кармаганы келгенсиңер го, деди Кубан какшыктай. Кубандын агасы жаңы эле жумуштан келген. Үйдө Зоя жок эле. Телефон чырылдап калды. Да. Саламатсызбы? Кубандын агасы болосузбу? Деген аялдын үнү угулду телефондон. Ооба. Анда мага жолугууга убактыңыз болобу? Сиз кимсиз? Мен сизге жакшылык эле каалаган кишимин. Баса аялыңыз барбы? Жок, ал жумуштап чыгып кеткен. Эмне жумуштап? Балким сизге билгизбей өзүнчө эле жыргап жүргөндүр. Сиз эмненин башын кылтыйтып атасыз? Айтып атпаймынбы сизге жакшылык каалайын деп аткамын. Табышмактатпай айтсаңыз, эмне үчүн сизге жолугушум керек? Анда угуп алыңыз. Аялыңыздын аты Зоя да туурабы? Ооба, Зоя. Эмесе ошол аялыңыз сиз ишенип жумуштап жүрөт деген көрөр көзүңүз. Эмне кылып жүргөнүн билесизби? Эмне кылып жүрүптүр? Сиздин көзүңүзгө чөп салып жүрөт. Калп, сиздин телефондон айткан сөзүңүзгө ким ишенет деп турасыз? Сиз бузукулук кылып атканыңызды билип атасызбы? Бул үчүн жоопко тартылып калып жүрбөңүз. Мен далилдеп берсемчи? Эмне кылып далилдейсиз? Далилдейм. Аялыңыз ким менен жүрөт дебейсизби? Болду, жетишет. Азыр милицияга билдирем. Сизге жакшылык кылган киши да жаманбы? Мейлиңиз, көзүңүздү байлап коюп, көрүнгөн менен жүрө берсин десеңиз, келбей эле коюңуз. Төрүңүздөгү төшөгүңүздү тебелетип коюп, бирөөдөн калган талпактын үстүндө жата бериңиз. Жабоозуңду, сен кимсиң? Эмне деп атасың деги? Эмне өчүң бар менде? Эч кандай өчүм жок. Дагы бир жолу айтам. Ушунчаңызда көзүңүз ачылсын. ЦУМдун алдына сааттын жанына келип калыңыз. Ошондо даанасын билесиз. Аялыңыздын бузукулук ишин. Эгер чын болсо, ал ким менен жүрүптүр? Азыр айтсам, сиз инфаркт болосуз. Андан көрө келиңиз, ошондо билесиз. Калп айтып атасың. Деги ким экен ал? Айта бер. Бирок ишенбейм. Ишенесиз. Болгондо да мага жолукмайынча айтпай турайын. Антпесе сизге оор болот. Келип калыңыз. Мен кып-кызыл көйнөк кийип турам. Келе бериңиз. Деген боюнча трубканы коюп салды. Эмне? Эмне деп салды ол? Калп. Бир бузукунун эле кылыгы. Барбайм, деп кыйкырып алган Кубандын агасы трубканы катуу коюп алды. Эгерде чын болсочу, жылмаңдап эле үйгө токтобогонда шек бар болчу, канчыктын. Качан болсо көрүнгөн шылтоону айтып, ар кайсы жерде эле жүрөт. Кокус чын болуп калсабы? Өлдүң дей бер. Сени өлтүрүп, андан кийин сенин көчөгүңдү жалаган ойношуңдун омурткасын сындырам. Карап тур. Деп сөгүнүп алып, шаша кийинди да сыртка атып чыкты. Темир тордун ичине кийирип, эшигин жаап атканда Кубан дагы кыйкырып алды. Менин күнөөмдү далилдебей туруп, камаганга акыңар жок. Бул үчүн жооп бересиңер. Аны сотко айтасың. Болду, кыйкырба. Деген милиционер эшикти жаап, кулпулап салды. Бул кезде Кубандын агасы ЦУМдун алдына келген. Маршруткадан түшүп эле сааттын алдын көздөй жөнөдү. Кабагын түйүп алган, тиштенип коет. Ким болсоң да карап тур. Калпың чыкса тарынба, деп кобуранып алат. Аңгыча туура жактан үн чыкты. Байке. Кубандын байкеси жалт карай берип туруп калды. Анткени Кубан экөөнүн ортосундагы карындашы келаткан.
Ал чукулдап келгенде анын кабак кашына карабай эле бурк этти. Сен кайдан жүрөсүң? Мени чакырган сенби? Эмне тамашалайсың? Кишинин баарын ора кылып, оюнчук бекен ушу? Байке, эмне деп атасыз? Сизди мен чакырып турмунбу? Мени чакыртышкан бияка, деген карындашы ыйлап ийди. Ошондо гана агасы карындашынын кубарган жүзүнө үңүлө берип, колунан кармай калды. Эмне дейсиң? Сени ким чакырды? Билбейм байке, билбейм. Кандай бети жок аял экенин билбейм. Бир жаман сөз айтып чакырды, деген карындашы бетин жаба калып, эчкирип ийди. Жүрчү мындай, экөөбүздү ыйлаткысы келген кандай шумшук болду экен, деген Кубандын агасы карындашын ээрчитип орындукка келип отурду. Эки жакты карап коет, көзүнө кызыл көйнөкчөн жолугабы деген көз караш. Болду эми басылчы, сага эмне дешти? Айтсаң? Деди эле карындашы жашын арчый, кайра башын чайкап, бир топко унчукпай отурду. Анан гана байкеси сурай бергенинен дагы бышактай минтти. Билбейм байке, бир шумшук аял чалды, ал айтат. Күйөөң бирөө менен жүрөт. Ушунчаңда билип кал, мен сага жакшылык эле кылам, ал үчүн бүгүн мага жолук деген. Анан билесизби байке, күйөөм ким менен жүрөт экен дебейсизби? Карындашы андан ары айткысы келбей отуруп калды. Агасынын да ою эки анжы болуп турган эме бейтаныш аялга жини келип жаткан. Анан ким менен жүрөт экен ал? Деди кыжырдуу. Ал деген, ал жеңем менен жүрөт дейт. Эмне? Эмне дейт? Кантип эле? Ал калп, деп тура калды агасы. Уккан кулагына ишене албай турду. Мен дагы ишенбейм байке, бирок ошол аял ушундай айтты. Тишин кычыраткан агасы тегеретесиндеги кишилерден гана тартынгансыды. Болбосо ким билет эле. Ары бери басып туруп бир маалда кайра карындашынын жанына отурду да минтти. Экөөбүздүн бүлөөбүз бузулсун деген эле бузуклардын кылыгы болуш керек. Кантип эле ушундай болсун? Кой, болбогон кеп үчүн жүрөк оорутпайлы, жүрү кеттик. Байке, ал аял ушул жерден жолугабыз деген. Тааныйсыңбы аны? Тааныбайм деп атам го. Кызыл көйнөк кийип келем деген. Ал шумшук мага да ошентип айткан. Бирок ал Зоянын ким менен жүрөрүн ушул жерден айтам деген агасынын сөзүн угуп, карындашы да туруп калды. Өйдө болуп, агасынын колун кармай, көздөрүнө тигиле. Байке, кантип эле ушундай болсун, жөн эле тамашалаган шумшук го, деп бир чети агасын тынчыткысы келсе, бир чети өзү да ошол ойго ынана түштү. Аңгыча экөөнүн алдынан кызыл көйнөкчөн кыз тосуп чыкты. Экөө тең өңдөрү бузула туруп калышты. Байке, келатпайбы ушул аял? Эмне кылабыз? Деп жиберди. Далилдей албаса мен муну милицияга кармап берем, деп тиштенип алды агасы. Кызыл көйнөкчөн кыз чукулдап келди. Терилген каштары кара боек менен чийилип, көздөрү кызыл ала, көк ала болуп боелгон, бети калың крем менен шыбалган, көз айнек тагынган кыз түз эле экөөнүн жанына басып келди. Эмне деп бузуклук кылып атасың? Кана жанагы сөзүңө турасыңбы? Деди кекете. Тиги кыз мостойгон бойдон: Сиз Зоя эженин күйөөсү болосуз да, а сиз бул кишинин карындашысызбы? Деди. Чакырып алып эмне билмексең болосуң? Айта бер, айтчуңду. Дебейди Кубандын агасы. Сиз уксаңыз мени, мен силерге эле жакшылык каалап атам. Силерди көздөрүнө парда тартып коюп жүрө беришпесин дедим. Силердин ишенген түгөйүңөр. Болуптур. Мен көп сүйлөбөй эле коеюн. Ишенсеңер ишенерсиңер, ишенбесиңер алардын оюнчугу болуп жүрө бергиле. Мында баары бар. Деген келин сумкасын ачып, ичинен альбом алып чыкты. Чоң кыз, сенин атың ким? Деди Кубандын агасы. Мен силерге жакшылык кылган кызмын. Атымдын сиздерге зарылчылыгы деле жок, деген бойдон кайрылып кетти. Шыпылдай басып узап кетти. Анын артынан узата карай берип, шашкалактай альбомду барактап кирди. Карындашы дагы моюнун созуп, кошо карап аткан. Альбомдун 2-3 барагы ачылганда эле башын бир мыкчып алды. Бетсиз, акмак ушинтмек белең, деп бакыра берип, көзү акшырая жыгылып баратты. О, акмактар, деп алган Кубандын агасы карындашын кармай калды. Карындашынын эки колу карыша, тишин кычырата тиштенип, оозунан көбүк чыгып аткан. Ай, кантесиң, көзүңдү аччы, деп жаакка акырын чапкылап, колун ошалап кирди. Аңгыча ал жерге эл толуп, тегеректеп калышты. Бирөө: тез жардам чакырбайсыңарбы? Деп бакырып ийди. 2-3 өлөп карындашын орундукка жаткыза, башын жөлөп:
дагы эле эсине келтире албай жатышты. Кубандын апасы тымызын даярданып аткан. Кубандын сөзү боюнча эч кимге билдирбеш керек болчу. Качан гана келинди үйгө алып келип, көчөгө тарткандан кийин агама айтабыз деп койгон. Антпесе агасы, жеңеси чыр салып, аларга болушкан жездеси да айтып коюшу мүмкүн деген. Ошондон улам атасы да кечтин киришин күтүп, улам сыртка кулак түрүп атышкан. Кеч кирип, күн батып калган маал болчу. Аңгыча эшиктин коңгуроосу чырылдап калды. Ашканада жүргөн Кубандын апасы карбаластай абышкасына «Ай, келишти кокой, жоолуккана» деген бойдон даярдап койгон жоолукту каруусуна эле эшикти ача калды. Эшикти ачышканда кабагын карш салган Кубандын досу көрүндү. Кубандын апасы элее түштү. Кубандын досунун кабагын көрүп чочуп кетти. «Эй, ботом, эмне болду силерге?» «Апа, Кубандын алчу кызы доктурга жатып калыптыр. Ошон үчүн алып келе албай калдык». Кокой, анан билип туруп камынсаңар болмок экен. Эртең менен жакшынакай эле даярданып аткан. Биз таксини жасап алып барсак эле жатып калыптыр. Эмнеге? Приступ бар бекен? Андай деле эмес, бир бузукулардын кылыгы болуп калды. Алчу жигитиң сени алдап атат. Ал бүгүн башка бирөөнү алат. Ал түгүл аны менен мурун эле жашашуу деген сөздөрдү айткан го. Анан терезеден секирип кетиптир. Ок, эмне дейт? Аманбы деги? Аман эле, реанимацияда жатат. Ол да кудай куураткыр, ие. Ал ким болду экен бузукулук кылган? Тилиңе тибиртке чыккыр десе, Кубан гана. Апа, Кубанды ошондой ушакка ишенип алышкан милициялар камап коюшту. Мен ошол жактан келдим. Эмне дейт Арман күн? Атасы тур, камын. Бул эмне деген жорук эле? Ол да кудай Кубанымды көрө албаган эле бузукулардын колунан келди го бул иши. Деген Кубандын апасы карбаластап калды. Кубандын атасы да шашып кийинип кирди. Райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына келип, жакшылыктуу жооп ала албай койду. Кубандын атасы ошол кезде гана оюна бир нерсе кылт этти. Үйүнө тез жетип барып, баягы жакшы таанышына телефон чалууну ойлонду. Ак үйдө иштеген неме сөзсүз жардам берерине ишенип турду. Кубандын атасы үйүнө киргенде көздөрү тоодой шишип турган байбичеси ыйлап жиберди. Ушундай да болчу эле кокой. Мынчалык болгудай биз Кудайга күнөө кылган жок элек кабышка. Анчалык эмне болду? Ак ыйлет бирок сынбайт дейт го. Уулуңду бат эле чыгарып алабыз. Уулуң, кызыңды да реанимацияга алып кетиптир. Жекшен балаң айтты. Эмнеге? Билбейм кокуй, билбейм. Келиниң менен күйөө балаңдын акмакчылыгынан ушундай болду. Калганын азыр барганда айтам. Деген жекшен келип калар. Болбосо бара калабызбы, билбейм, деп ого өтер ыйлап кирди апасы. Кубандын атасынын кабагы ого өтер салаңдай түштү. Кубаным эмне болду? Эмне болсун? Мени уга турган эч ким жок. Баягы Сартбайга чалайын. Ак үйдө иштеген неменин жардамы тиер. Ал деген жанагы жекшен менен Зоя келин кылып алабыз деп жүргөн кыздын атасы эмеспи? Атасы болсо атасы болсун. Жакшы эле кызматын кылып берчү элем. Мага деле бир ишке жарап койгусу бардыр. Мейлиң эми чалсаң чал, деди байбичеси дагы көңүлдөнө. Бүгүнкү кылган эрдигине аябай машырланган Миргүл үйгө келип, ашканага өттү. Атасы менен апасы чай ичип отурушуптур. Алар менен адатынча өбүшүп учурашты да, кудум жумуштан чарчап келгендей бир чети шайырлана минтти. Апа, тим эле өзөгүм карарып кетти. Эмне тамагыңыз бар? Кел отур. Эмнеге анчалык ачка жүрдүң? Апа, бүгүн укмуштай көп жумуш бүтүрдүм. Жалаң ошонун артынан чуркап жүрүп, бутум баспай калды. Дегиче телефон чырылдап калды. Апасы коридордо турган телефонго барып, трубканы көтөрдү. Бат эле кайра келип күйөөсүнө «Сага» деди. Миргүлдүн атасы трубканы алды. Да, бул ким? Дүйшөнсүңбү? Кандай деги? Көрүнбөй дайынсыз болуп кеттиңер. Бизди унутканбы дедик эле. Жайчылыкпы? Деп телефонду тыңшап калды. Дүйшөн деген ысым кулагына тааныш угулган Миргүл кулагын түрө, апасына акырын дегендей ымдап унчукпай калды. Кайсы балаң? Кубан дейсиңби, кичи балаңбы? Аны эртең менен эметпесек. Түн ичинде кайсы жетекчини табат элек? Болуптур. Эртең мененки саат 9-да ошол жерге барып кал. Анын жарасы жеңил экен, чыгартып берем. Камсанаба. Анан ушундай ишиң түшкөндө эле чалбай, кабарлашып турбайсыңбы? Же үй жайлуу болуп, курсак ток,
кийин бүтүн кезде эстеген келбей калдыбы? Тамаша. Болуптур, деген атасы кайра ашканага киргенде эч нерсе билмексен болуп сурады Миргүл. Эмне болду ата? Баягы уста дүйшөн чалдыбы? Ооба, Кубан деген баласы бар эмес беле? Ошонусу милицияга түшүп калыптыр. Алчу кызы терезеден секирип кетсе, ага сен күнөөлүсүң деп камап коюшуптур го. Эмне дейсиз? Ал кыз өлүп калыптырбы? Деген Миргүлдүн колунан кашы кыргып кетти. Жок, оорго кебетеси. Биздин үйдөн чыкпай эле кешигибизди ичип сагалап жүрүшчү эле. Үйдө болгондон кийин эле кабарсыз болуп кетишкен. Башына иш түшкөндө чалган тура, мейли. Эртең баласын чыгарып берип бурас, дачадагы үйдү оңдогонго салып таштайын. Бирок анын колунан келбеген нерсе жок. Баса, Кубаны баягы бизге күйөө алагыла болобуз деп койчу боласызбы, байбиче? Деп ага жооп алгыча Миргүлдүн өңү бир бозоруп, бир кумсарып минтти. Ата, Кубанды сөзсүз чыгарыңыз, Эмне үчүн эртеңкиге калтырдыңыз? Бүгүн эле чыгартпайсызбы? Түрмөдөн ооруп калса эмне кылабыз? Ата энеси Миргүлдү суроолуу тиктеп калышты. Алтын кызым, сага эмне болду? Бекер жерден түшпөгөндүр ал жерге дагы. Эртең жардам бербесең азыр баары бир чыгарта албайбыз. Деген атасы Миргүлдү суроолуу караган бойдон унчукту. Каап деген бойдон өңү кумсара отуруп калды Миргүл. Аны байкаган ата энеси бири-бирин карап алышты. Атасы апасына бир нерсе ишарат кылды эле, апасы акырын үн катты. Миргүл, сен ал баласын тааныйсыңбы? Ооба. Ал бала иштечү беле же? Иштечү. Анда эмнеге отуруп калды экен? Атасы эле чалабыл айтты. Алчу кызы терезеден учуп кетиптир, анан баланы камап коюптур деди. Бирдемеси бар да, болбосо эле эмнеге камайт? Деп кошулду апасы. Жок апа, жалган жерден эле камалды болуш керек. Ата, Кубанды сөзсүз чыгартып бериңиз. Деген Миргүл туруп кетти. Бири-бирин карап, эч нерсеге түшүнбөй туруп калганда атасы: Кызың баягы биз тамашалап койчудай болуп, ал бала менен сүйлөшүп жүргөн жок беле? Деп сурады. Апасы: Мага деле жигит тууралуу айткан эмес. Болгону күйөө балаңар сюрприз болот деп койчу, билбейм, деп туруп калды. Сурап көрчү акырын. Кызыңдын сырын билесиң да баары бир айтпайт. Кубандын агасы Жекшен карындашын реанимацияга жаткырып коюп, ата энесине чалган. Чалганда эле апасы Кубанды камап коюшканын айтканда башка чапкандай боло түшкөн. Кызыңды реанимацияга жаткырдым. Келиниң менен күйөө балаңдын акмакчылыгынан ушундай болду. Калганын барганда айтам. Барып калам азыр. Деген дагы трубканы коюп койгон. Көчөгө чыгып эле туруп калган. Кубандын камалып жатканына карап, ата энесиникин көздөй жөнөйүн деп барып туруп калды. Колундагы альбомду карап алып кыжыры келе түштү. Үй жака барчу маршрутка келатыптыр. Аны тосо калды. Үйгө киргенде кызы менен баласы эле бар экен. Улуу кызынан сурады. Апаң кайда кеткен? Эртең менен кеткен бойдон келе элек. Ал энеңин дурайын жүрөт да жыргап, деп алды. Кызы таң калып карап калды. Атасынын жини келип сөгүнгөнү башкача эле. Жекшен кызына ишенбегендей үйдүн бөлмөлөрүн карап чыкты да ызырынган бойдон сыртка чыкты. Көчөгө баратып, дүкөнгө көзү чалдыгып, ага кирип барды. Түз эле сатуучуга карап: 100 грамм коюңузчу, деди. Дүкөнчү келин жакшы тааныйт эле. Эмне болду? Деди андан аркы сөздү улантпай. Анткени Жекшен эч качан антип жалгыз куйдуруп арак иччү эмес. Эч нерсе, дагы куйчу, деп биринчисин алып ийип, дүкөнчү экинчи жолу дагы куйду. Аны да алып ийип, эсептешти дагы сыртка чыкты. Жолдо ката ызырынып баратты. Акмактар десе. Мен силерге көргүзөм айбандар. Көзүнө караган сайын көчүгүн жалаткан жалап. Жылмаңдап гана жүрөсүң да, Азырда экөөң жаткандырсыңар бир жерде, карап тур. Деп ызырынып, кооранып баратты. Бул кезде арак боюна тарап, ала чакмактантып бараткан. Остановкага жеткенде бирөө жетелегендей, түз эле ошол жердеги кичине дүкөнгө кирди. Ал жерде эки кошунасы арак ичип атыптыр. Кел Жекшен, ниет пейлиң ак экен, дешип калды. Бир бөтөлкө аракты ортолоруна коюп, бурчтагы столдо ичип олтурушкан экен. Кабагы карыш салынып турганын көрүп, жаалап жиберишти. Ой, жайчылыкпы? Эмне настроение жок? Чарчагансың го, жумуштанбы? Инимди камап салышыптыр, деген сөз оозуна келди. Кубандыбы? Эмнеге? Жакында эле зам болду дебедиң беле? Көрө албаган немелер өчөштү кылып койгонго. Ошондой окшойт. Кой көп көңүлдү чөктүрбө, ак ийилет бирок сынбайт эйтмеспи? Баары жакшы болот, кел отур. Момундан алып ий. Дешип экөө арактан баса куюп берди эле, эч нерсе айтпастан туруп, стаканды шыпкая алып жиберди. Чалабыла ачурканып артынан сууртады.
Бул сапар кадимкидей мас болуп калды. Тигилер ар кайсыны сүйлөшүп атканда кичине алаксый түштү. Тигилер менен дагы көтөрдү. Бөтөлкө бошогондон кийин ата-энесинин үйүнө баруу Кубандын камалганы эсинен чыгып, тилин жуткан немедей түнөрдү да калды. Кошуналары менен коштошуп, эч нерсе сүйлөбөгөн бойдон үйүнө келди. Үйүнө киргенде балдары алдынан чыкты дагы «Келдиби апаңар?» деп тиштене сурады. «Жок, келе элек» дешти эле жерди оё басып, «Энеңди» деп сөгүнгөн бойдон төркүйгө өттү. Телевизорду коюп, жини менен кайра өчүрүп салды. Темтеңдей ары бери басат, балдары таң калып атышты. Ары бери басып аткан Жекшен бир маалда дубалда илинип турган Зоя экөөнүн сүрөтүнө көзү чалдыкты. Кыналып олтурган, чоңойтулган, картина кылып койгон сүрөт эле. «Ой, энеңди» деген бойдон сүрөттү ала коюп полго урду. Айнеге быркырап калды. Ичиндеги сүрөттү майдалап тытып кирди эле кызы. «Ата, сүрөттү эмне тытып атасыз?» деп жанына келгенде аны түртүп салды. Корккон кызы ары жака туруп калды. «Силерге сүрөт эле керекпи? Сүрөт, Мына силерге сүрөт. Көрүп алгыла. Жакшылап көргүлө апаңардын сүрөтүн. Ага мен эмес, башка керек. Мынакей силердин апаңардын сүрөтү» деген бойдон туруп барып, кызыл көйнөкчөн кыз берген сүрөттү балдарынын алдына ыргытып салды. Ошол бойдон оозгу үйгө чыга бергенде сырттан Зоя кирип келди. Кирип келип эле Жекшендин ырайын көрүп туруп калды. Көзүнүн төбөсү менен аты үйчүдөй караган Жекшен «Эй, жалап, кечке жатып жүрүп келдиң» деди. «Эмне, жинди болуп атасыңбы?» деди кумсара түшкөн Зоя. «Ооба, жинди болуп атам. Акмак, жалап, сустайып гана эч нерсе билмексем болуп калган». «Жекшен, кантесиң? Эмне болду, айтпайсыңбы?» деди Зоя таңгала ого бетер бозоруп. «Ой, энеңди» деген Жекшен Зоянын чачынан орой кармап ички үйгө сүйрөп кирди. Ошол бойдон болгон күчү менен түрттү эле Зоя жерде быркырап жаткан айнектин үстүнө бети менен жыгылды. Бетин айнек тилеп, ар кайсы жеринен кан агып кирди. Көзүн чакчайткан бойдон өйдө болуп келатканда кызы карап аткан альбомду алып Зояны бетке урду. «Мисирейген гана жалап, билмексен болосуң, Бирөөгө койнуңду ачып, көчөгүңдү жалатканыңды жашыргың келип атабы? О, бети жок. Кара сүрөтүңдү. Карабайсыңбы, акмак? Танып кетем деп ойлоп атасыңбы? Жылмыңдап гана моюн берчү эмесилең, эч нерсеге. Менин көзүм мындай болору менен көрүнгөн жылтоону айтып, кайда эле жүрөт дейм да, энеңди. Мактанып көрчү көрөйүн» деген Жекшен көзүн чакчайта альбомду ала калып, энеден туума жылаңач күйөө баласы экөөнүн кучакташып, өбүшүп аткан сүрөтү бар бетин ачып, бет талаштыра дагы бир урду. Жекшен дегенге араң жараган Зоя эптеп башын көтөрө, альбомду колуна ала калды. Барактап жиберди. Кайра ачып, көргөн көзүнө ишенбей калды. Кайра ачат. Кыжырданып ары бери баскан Жекшен дагы кыйкырып ийди. «Эй, бети жок. Дагы эмне деген шылтоону айткың келип турат?» «Жекшен, булар калп», деди араң сүйлөгөн Зоя. «Ой, энеңди. Эми көз көрүндө туруп, мойнуна алгың келбей атабы?» деген бойдон Зояны чачтан алып бетке урду. Ошол кезде балдары чыркырап ортого түшө калды. Бети башы тоодой болуп чыккан Зоя оозу мурдунан аккан канды сүртө сүйлөй албай башын араң көтөрүп турду. «Атаке, апама тийбеңизчи. Апамды урбаңызчы, атаке» деген балдарынын үнүнөн кичине көзү ачыла түшкөнсүдө. «Көзүмө көрүнбөй азыр жогол. Азыр чакырам мамаңдарды. Же алар келип алып кетсин, же өзүң кетесиң. Түйүнчөгүңдү түй да чыгып кет. Дагы жыныма тиесиңби, байкуш, өлтүрүп коем. Сени өлтүрүп, анан жанагы ойнош күйөө бала Сөрөйдү өлтүрөм. Мен көп болсо 10 жылга түрмөгө отурамын. Болбосо сыйың менен чыгып кет». «Жекшен, актанма деп атам» деген Жекшен Зоянын колунан альбомду жулуп алды да телефонго жетип: «Алло, кандайсыз? Биз укмуш сонунбуз. Аны көрүңүз келсе тез келиңиз, дагы Зояңызды алып кетиңиз. Аны келгенде билесиз. Ошондой. Тез келип алып кеткиле, болбосо айтып коеюн, өлтүрүп коем» деп кыйкырды да трубканы коюп салды. Ызаланып улам иче берген Жекшен мас бойдон ызырынып сөгүнүп, темтеңдеп басып жүргөндө милициялар салып кетти. Таң атканча кирпи кирмебей чыгышкан Кубандын ата-энеси саат 9-дан мурун эле райондук ички иштер бөлүмүнүн алдында турушту.
Эми Кудай урбадыбы, Жекшенге эмне болду десең? Карындашын реанимацияга жаткырган неме аялына таарынып, бирдин ичинен чыкпаса экен. Барам деп коюп эмне келбей калды. Ошону айтсаң, эми тигиниси келсе экен десең, Кубанды чыгарып беришсе, Жекшендикине бара калалы дешип, санаалары санга бөлүнө, ары бери басып турушканда чет өлкөнүн маркасындагы машина келип токтоп, ичинен Миргүлдүн атасы чыкты. Миргүл да машинанын артында эле. Ассаламу алейкум деген Кубандын атасы сүйүнүп кетти. Миргүлдүн атасы да саламдашты да милициянын бөлүмүнө кирип кетти. Артынан мунун колунан келет. Кубанды чыгарып берсе анан деген Кубандын атасы кичине жеңилдеп калганса да, мунун мурункудан да мурду көктө эле карап калыптыр. Көп сурап койбойбу? Деди Кубандын апасы. Эптеп бирдемесин иштеп берип койсо кутулам да. Бир топтон кийин чыкты Миргүлдүн атасы. Тигилер үмүттүү карашып тосуп чыкты. Эми мындай, бардыгын бүтүрүп койдум. 1-2 сааттын ичинде документин бүтүрүп чыгарып келип берет. Деги эле оңой менен чыгарып бере турган эмес. Милицияга да тили тийип туруулуңардын. Эптеп көндүрдүм тигилерди, деди Миргүлдүн атасы. Жардамыңа рахмат. Эки дүйнөдө ыраазымын. Анан биз эмне кылалы? Деп туруп калды Кубандын атасы. Үйүңөргө бара бергиле. Ал өзү чыгып барат. Оозуңа май, сөөктү картпадыңбы? Менин айтайын дегеним тиги канча берем дейм да сенин сүйлөшкөнүңө. Жөн эле жардамым болсун. Сенин жардамың керек болсо ошондо айтам. Деле сенден аясам буйрубасын. Рахмат ушунуңа. Деп сүйүнгөн Кубандын атасы Миргүлдүн атасы кеткиче күтүп турду. Кубандын ата-энесинен эч нерсе албай бүтүрүп бериңиз деп Миргүл суранганын түшүнүшкөн жок. Шашпушуп келатышкан Кубандын ата-энеси эч нерсе түшүнбөй калды. Себеби Зоянын апасы баш болуп бир чоң машинага жүктөрүн жүктөп атыптыр. Тигилерди карап да койгон жок. Бети башы көрүнбөгөн Зоя тумчуланып алган. Ал дагы кайната кайненесине эч бир сөз айтпай койду. Зоя балам, бирдеме деп койсоң боло. Эмне болду деги? Жекшеним гана деген Кубандын апасына жооп да айтпай койду. Аңгыраган 2 бөлмөлүк квартираны калтырышты да, бир да сөз айтпай, ал түгөлү коштошконго да жарабаган Зоя менен апасы машинага түшүп жөнөп кетишти. Эч нерсеге түшүнбөй, ого өтөр кабыргасы эңшерилген Кубандын ата-энеси эшикти кулпулады да үйлөрүн көздөй жөнөдү. Чакырып чыгышып, бошоду деген кагаздарга кол койгон Кубан эч нерсеге түшүнгөн жок. Жек көрүп турган милицияларга ичи жылып кеткенси де, ички иштер бөлүмүнөн чыгып эле Гүлжамал жаткан оорукананы көздөй жөнөдү. Гүлжамалды жаңыдан палатага которгону жатышыптыр. Кубан түз эле врачына кирип барды. Врач жигит чочуп кетти. Анткени Гүлжамалдын айылдан келген ата-энесинен да өзүнчө акча алган. Ал түгөл Гүлжамалдын атасы кызымды ооруканадан сакайтып чыгарып берсе, бир семиз кой берем деп айткан. Гүлжамалды алчу жигитти милиция камап коюптур, күнөөсү бар экен дегенди уккан. Аларга Кубан болгон дары-дармек, анан колун майлаганым деп акча бергенин айткан эмес. Ошонун баары билинип калбаса экен деп чочуп кеткен эле. Байкабай сурап алды. Омей, сени камап салышыптыр деп атышпады беле? Ак ийилет, бирок сынбайт эмеспи байке. Андан көрө айтыңызчы, Гүлжамалдын ден соолугу кандай? Милицияларга Гүлжамалдын эч көргөзмөсү жок эле камап атышканда. Гүлжамалбы? Жакшы жылыш бар. Буюрса палатага которгону аткам. Өзүнчө палатагабы? Ооба, баса 1 мүнөткө деп чыгып кетти. Себеби Кубандан акча алып атып, жакшы шарты бар жалгыз палатага которуу жөнүндө сүйлөшкөнүн унутуп калыптыр. Чыгып эле табыштап жетип келди. Кирип эле Кубанды алаксытмакка, алар ошондой да. Эч кеп сөзгө келбей эле атайын түртүп ийгенсип камап койгонуң карабайсыңбы? Бул кыз эч кимге эч нерсе дебей жатыптыр. Анын үстүнө аз эле болбодубу? Тилге келгенине. Ата-энеси да келген. Келишти беле? Деп мукактана түштү Кубан. Ооба, бүгүн палатага которулду дегем. Азыр келишмек. Сен аларга кабылбай эле койгонуң оңго. Көрүнгөнүн сөзүнө ишенип, сага жаман сөздөрүн айтып коюшпасын. Жанагы курсташ кызы да чаңызгытып, көрүнгөндү айтып жүрөт окшойт, деди врач. Анын минткени биринчиден Кубанды тигилерге жолуктурбоонун амалы эле. Кубан ойлонуп калды. 1 мүнөткө Гүлжамалга жолугуп чыгайынчы. Болуптур. Врач Кубанды реанимацияга ээрчитип кирип койду. Кубан ак халатын кымтылана Гүлжамалдын жанына басып барды. Ал жаңы эле уктап кеткен, өңү куп-ку боло түшкөн, кап-кара чачы жайылып жатат. Кубан ичинен жалынып алганса да, бир колу керилип чыгып жатыптыр. Кубан аста кармады.
эки колу менен кысып алды. Ошондо гана Гүлжамал узун кирпиктерин ирмеди. Бир саамга көргөн көзүнө ишенбегенсип, көз ирмебей тиктеп калды. Карагаттай каректери жана түштү. Колу менен Кубанын колунда кыса кармады. Аңгыча бир нерсени эстей калдыбы, эрдин бекем тиштей колун тартып алды да башын чайкап жиберди. Көзүнөн салаланып жаш агып кетти. Көргүсү келбегенсип башын буруп алды. Бир колу менен бетин жаап алды. Гүлүм, буйрбасын бир нерсе түшүнсөм. Айтчы, менден бирдеме кеттиби? Эмнеге жаныңды кыйнадың ушунча? Айтсаң? Деди эле, дагы эле жооп бербей башын чайкап койду. Болгону алдамчы деп алып буркурап алды. Гүлүм, деген Кубан Гүлжамалдын колун дагы кармайын дегиче врач кирип келди. Кубанды аста колтуктан ала сыртка жетеледи. Коридорго чыкканда кулагына шыбырады. Ата-энеси келди. Менин кабинетиме барган экен. Сенин чыгып кеткениңди угуп алып, жини келип атат. Байкап туруп палатага отурулганда шашпай териштирип албасаң болбойт го. Эстүү болсо, тээ кыз деле болгон күнөөнү сага бодарып салбастыр. Менин телефонума чалып турсаң, айтып коем. Кыз жакшы болуп, өзү жатып калганда. Кантип чыдап жүрөм жолукпай. Жок дегенде кызынын жакшы болгонун көрүп, ачуусу тарасын, анан мен күнөөлүү үчүн ого өтөр качып жүргөндөй көрүшөт да. Антпейт. Менин тилимди алсаң, өтө ачуусу менен атасы сени майып кылып койсо жакшыбы? Тилимди алчы. Болуптур, сизге чалам, деди дагы Кубан чыгып кетти. Ата-энеси үйгө келип сарсана болуп отурушту. Жекшенден кабар жок. Келип калат деген Кубаны кечикти. Көздөрү телефондо. Эшиктен шыңгырагын күтүшөт. Ата-эненин жүрөгү кандай бала дегенде. 2 күндө эле эч нерсе ичип жешпей, көздөрү киртиип, өң алеттен кетип калышты. Жапжакшынакай жашап жаткан уулунун бүлөсү ажыраганга жан ачып турушту. Кудай урган-ай, Кудай ургандар. Ушундайдан күн болобу? Жанагы күйөө бала сөрөй менен келиндин бул кылыгы эмнеси? Эмнеси болсо да аман эсен кетип алыптыр. Болбосо жекшен бирдин ичинен чыкса, анда эмне болот эле десең? Ой, анан жанагы уулуң эмне болду? Жекшенин карындашы менен эле жүрөт го. Эми ошо кыз жакшы болуп кетсе десең? Ай балдар, төрүңөрдө тынчыраак чай ичип, дөөлөт күтүп отурар чагыбыз болор бекен. Кудай жакшылыгын берсе экен, дешип, тынч отура албай атышты. Кубан Гүлжамалдын курсташын издеп таппай койду. Угушуна караганда Гүлжамалдын ата-энеси менен жүргөн экен. Анын ата-энесин бөлмөсүнө жаткырып, ооруканага алып барып, айтор курсташ үчүн чуркап жүргөнү белгилүү болду. Акыры ооруканага эртеси бармай болуп, үйгө жөнөдү. Араң үлбүл көрүнгөн кичинекей терезеси бар, ным, заражыттанган бөлмөдө эсине келди жекшен. Эч нерсени түшүнгөн жок. Адегенде кулагына сөгүнүп сагынган үндөрдү укту. Дубалга жөлөнүп сыздап олтуруптур. Көчүгү муздап калыптыр. Эптеп козголду. Аңгыча бирөө эшикти тарсылдатып кирди эле. Эшиктин кичинекей терезечесинен Мелиса көрүнүп дегени «Тынч отур энеңди, төбөңө түйүнкө ойнойт» деп сөгүп туруп жаап салды. Ошондо гана жекшен түшүндү Мелисада экенин. Башын мыкчып алды. Эмнеге отурганына өзү да түшүнбөй турду. Эстей албай атты. Бөлмөнүн нымы аз келгенсип, оозу чыла даамданат. Башы кеңиреп турат. Эмне болду мага? Кантип келип калдым? Деп күбүрөнүп алды. Дубалга жөлөнүп, олтурган боюнча уктап калган окшойт. Арка бери какшап уюп калыптыр. Буттары чымырап, кудум шал болгон немедей эч нерсе сезбейт. Сандарын тизеден ылдый ушалап кирди. Бир далайда барып бутуна жан кирип, эптеп өйдө болду. Дубал таяна басып, жанагы эшик жакка чукулдады. Оюнда эптеп Мелисаны чакырып, ата-энесинин үйүнө телефон чалып эле. Барып эшикти такылдатып кирди. Аңгыча жанагындай эле эшиктин терезеси ачылып, ызырынган Мелисанын үнү угулду. Көчүңдү кызасың жокпу? Акыркы жолу эскертип берем инеңди. Дагы бир жолу тарсылдатсаң тарынба. Үнүнө улай терезече кайра жабылды. Бир ооз сөз айтканга үлгүргөн жок. Мен башкамын деген сөзүн өзү жуткан бойдон калгансыды. Ошол кезде артынан жакадан кармап бирөө тартты. Эч сөзгө келбей эле төбөгө бир койду. Тур бияка энеңди. Сени эмес мен аштыра албай атам. Эмне чабасың? Деп бурк этти жекшен.
жанагы үнеме жапай болуп кеткенсе да, кайрадан жакадан муунта кармап, «Омой, мага кайыш айткандай сен кимсиң?» деди күркүрөгөн үн менен. «Мен сага эч нерсе кылган жокмун го», дегенге араң жарады Жекшен. «Сен мага эч нерсе кылбасаң, анда мен сага кылам», деген тиги бет талаштыра катуу сүздү. Көзүнөн от чагылыша түшүп, башы менен дубалга катуу тийди. Эси эңирей отуруп калды. Ага болбой тигиз өкүр чаштан ала дагы бир эки жолу дубалга жабыштыра урду. Өлүм көзүнө элестей, башы ого өтер каңгырап турганга да алы келбей калды. Эми болгон ою терезечеден 1,5 милиса көрүнсө кыйкыруу гана болуп калды. Кудай жалгап тигиз өкүр дагы ким кыйын болгусу келет деп бакыра ары бери баса баштады. Ошентип басып атып бир маалда эшикке жетип дагы тарсылдатып кирди. Терезече дагы ачылды. Болгон күчүн жыйнаган Жекшен учуп жетти. «Жардам бергиле, жардам өлтүрөт!» деп бакырды. Барскандай болгон оор кол төбөгө дагы бир жолу ойноду. Тизеси бүгүлө жерге отуруп баратып эшик ачылып, милисаны көргөн боюнча эсинен танды. Эсине келгенде бирөөлөр тапчандан түшүрүп атыптыр. Эсине келди. «Жан койгула, өлгүчө ичкен неме басканды да билет да, өзү бассын. Кой, жыгылып калбасын. Отургуза туралчы. Бети башын жугулада, акчасы жок болсо кетирип жибергиле», деген сөздөр кулагына жаңырып, дагы эч нерсени түшүнгөн жок. «Турай да, бас!» деп кикеткен бир экөө жетелеп барып, бир орундукка отургузуп койду. Ошондо гана эки жакты карай баштады. Ак халатчан, ак баш кийим кийген, көк баш кийим кийген кишилерди көрдү. Ары бери басып жүрүшөт. Ооруканада экенине эми көзү жетти. Жүрөгү ылдыйлай түштү. Жанагы сыз нымжыттанган караңгы бөлмөдөн кайра-кайра согулган оорумуштумдан кутулганына сүйүнүп кетти. Бирок бир көзү араң ачылып, бир көзү таптакыр эле ачылбай атты. Көзүн ушалайын деп колун өйдө кыла берип, өзү коркуп кетти. Анткени эки колу, кийиминин боору бүт кан экен. Бети башын сыйпалай берип, башы какшап ооруп кеткенде көзүн жумуп жиберди. «Сойгон экен деп алды. Аңгыча ак халат кийген, бүкүрөйгөн бир орус кемпир басып келди. «Акчаң барбы? Акчаң болсо ооруканага жаткырабыз. Жок болсо бети башыңды жууп берейин, үйүңө кете бересиң», деп маңдайына туруп калды. Эч нерсе ойлонбой эле чөнтөгүн сыйпалап кирди. Жан чөнтөгүндө чакан альбом жүрөт. Андан башка эч нерсе жок экен. «Акмактар, жылаан сыйпалагандай кылыптыр», деп кыжырданып алды. Ал сөздү кимге айтканын деле түшүнгөн жок. Камап койгон милисагабы, же караңгы бөлмөдөгү зөөкүргөбү, же мас болуп калгандагы өзү, бирөөлөр тоноп кетти дедиби, айтор сөзүнүн дареги билинбей калды. «Эмне болду, акчаң жок бекен?» деди кемпир. «Айтып атпайм, тазалап кетишиптир. Акчам бар болчу». «Жок», деп кыйкырып алды. «Оолум, ушунчалык эч нерсе билбей калгыча ичкен өзүңөн көр. Дагы жакшы, милисиялар сени көчөдөн таап алып, тез жардам чакырыптыр дагы бияка салып ийиптир», деп наалып кирди кемпир. «Милисияларбы? О, бети жоктор. Көчөдөн өздөрү салып кетип, чөнтөгүмдү бүт тоноп туруп, камап коюшкандарын айтпайт бекен. Жалаң жиндилердин үстүнө тыгып коюп, аз жерден өлүмдөн калганымды кеп кылышпаптырбы? Эпти өздөрүнөн алыстатыш үчүн бияка салып жиберишкен турбайбы? Аларга кереги жок альбомду салып койгонун карабайсыңбы? Чөнтөгүмдү тыптыйпыл кылган ошол милисиялар керек болсо», деп сүйлөнүп алды. Колун жиберип, шымынын курун карады эле аны тагып коюшуптур. «Мына курумду тагып туруп, билмексем болуп жиберип ишкенин. Акмактар», деп сөгүнүп кирди. «Кой балам, ичкен өзүң, билбей калган өзүң. Мына жазылып турат. Мастыгыңдан катуу жыгылыптырсың. Анан киши карабай ошол милисиялар салып жибериптир. Өз күнөөңдү билбей аларды сөгө бербе балам. Андан көрө эмне кылалы? Акчаң жок болсо бети башыңды жууп берейин, эптеп жетип ал, деди кемпир боору ооругандай. Эмне кылмак, башын ийкеди. Бөжөңдөй баскан кемпир бат эле жылуу суу таштек алып келе калды. Отурган жерден эле Жекшендин колуна суу куюп кирди. Самыны бар экен. Эптеп жуунду. Катуураак кыймылдаса эле башы жарылып кетчүдөй. Жуулган эле аты болду окшойт. Кемпирден сүлгүнү алып, бетин арчып жатып, «Рахмат жоңене», деди да сыртка жөнөдү. Эшикке чыкканда муздак жел бетке урганда ого тер көзү ачыла түшкөнсүдө. Бир саамга эки жакты карап алды. Чөнтөгүн сыйпалай берип, колу альбомго урунду. «О, инең дурайын сени», деп сөгүнгөн бойдон альбомду жерге чаап алды.
болгон жинин чыгарат тепкилеп кирди. Аңгыча ичтен бирөө чыкты эле, ошондо гана эсине келе түшүп, эңкейе альбомду алды да чөнтөгүнө салып жөнөп берди. Кубан эшиктин коңгуроосун басканда апасы ачып эле ыйлап ийди. Кайда эле жүрөсүңөр каралдыларым, карыганда силердин жакшылыгыңарды көрсө экен, деген бойдон кучактап өпкүлөп алды да карбаластап ашканага кирип, бир чыны суу алып чыкты. Кубандын башынан тегеретип алды. Ар жактан чыгып келген атасы «Деги барсыңбы?» деди да бетинен өп койду. Кубан унчукпай ички үйгө өтө бергенде атасы минтти. «Баягы Жекшен байкеңден дайын жок. Кече эле бир чалган экен ошол бойдон. Бүгүн үйүнө барсак Зоянын төркүндөрү оокатын жүктөп кетип атышыптыр. Зоянын бетинде тамтык жок». «Я, эмнеге? Жекшен байкем кайда кетиптир?» «Билбейм балам. Кечөтөн бери апаң экөөбүз жинде болгону калдык. Кудай урду. Милициялардан издеп көрүш керек. Зоя жеңем эмне дейт анан?» «Бир ооз да кеп айтпай койду», деди апасы бышактай. «Эки баласын тең алып кетип калды. Карыганда кураттыңар го», деген апасы бышактап кирди эле. Атасы болду чай, жөнү жок, бырылдабай», деп кагып койду. Эч аргасы жок эле. Туш келген эле жерден таксиге отурду. Үйүнө барды эле, бек экен. Кошуналардан сураштырса көчүп кеткенин айтты. «Ого, инеңди. Сөөгүңдү гана жүктөтүп кетирсем болмок экен», деп сөгүнүп алып, таксини атасыныкына айдатты. Жекшен эшиктин коңгуроосун басканда Кубан жаңы эле шаардын ички иштер бөлүмдөрүнө телефон чалып аткан. Жекшенди кармаган бөлүмдөгүлөр дагы андай бизге түшкөн жок деп койгон. Жекшенди көптөн бери жаңы көргөндөй эле басып калышты. Жекшен жуунуп тазаланып чыккандан кийин гана суракка өтүштү. Жекшен жини менен чөнтөгүндөгү альбомду алып туруп, столдун үстүнө бир урду. «Менден эмнени сурайсыңар? Момундан билип алгыла». Ата-энеси Кубан болуп альбомду барактап калышты. «Өлүгүңдү көрөйүндөр десе, могулар кантишет я? Тигини, деген апасы кызыл өңгөчүн тарта таң калып калды. Сүрөттө жалаң Зоя менен күйөө баласынын кучакташып, өбүшүп турган сүрөттөр эле. Андан дагы жылаңач түшкөн сүрөттөр көп болчу. «Кантип гана ушуга барышты я? Жездемби? Жездеме көрсөтөм», деп алды Кубан. Жекшен карындашы жаткан оорукананы айтып, эртең менен барышмакка сүйлөшүп алышты. Эртең менен келишкенде Кубандын эжесин палатага которуп коюшуптур. Кубан сөз кылып киргенде эле эжеси ыйлап, уккусу келбей койду. «Аны мага угузба, экинчи көргүң келбейт» дегенден башканы айтпай, ыйлай берди. Акыры сыртта туруп калышканда Кубандын атасы минтти. «Койгула балдар, кызуулукка алдырган болбойт. Уятынан Зоя көчө качтыбы? Эми биз дагы кызыбыз болгондон кийин ажыраштырып алгандан өтөрү жок. Уруш талаш жакшылыкка алып барбайт. Күнөөлүү өзүбү? Күйөө бала сөрөйүңөр үйдөн чыгып кетсин. Балдар менен эжем кетиш керек бекен», деп кыйкырып алды Кубан. Үйүнө келишкенде эч нерсе түшүнбөгөн күйөө бала кичинекей балдар менен отурган. Эч кимиси эч нерсе дебестен отуруп калышты эле. Карбаластап чай коюп жүргөн жездесине кайрылды Кубан. «Жезде, отуруңузчу мындай. Сиз актанганыңызды коюңуз. Болгону бетиңиз калыңбы жокпу, ошону айтыңыз». Жездеси ар кимисин бир карап отуруп алып, столдун үстүнө жайып койгон альбомду колго алды. Өңү бир бозоруп, бир кызарып, барактап кирди. Бир маалда үнү калтырай, каргылданган бойдон безилдеп жиберди. «Буйрбасын түшүнсөм. Калп мунун баары. Эч качан мындай болгон эмес. Жеңем экөөбүздө арамдык жок, ишенгилечи». «Ишенели. Кайсарыңа уялбай карап отурасың, бети жок», деген Жекшен тура калып, колундагы чыны менен күйөө баласын бет талаштыра басып калды. Чыны быркырап, күйөө баланын бетинен кан жошолоно берди. Кубан, ата-энеси баш болуп Жекшенди кармап калышты. «Чыгып кет энең дурайын, туз мурсун сени. Кайсы бетиң менен Зоя экөөң жалашып жукташып жүрөсүңөр я? Тур, чыгып кет ушундайыңда. Баланын өз ырыскысы бар. Атасы деле чоңоет. Сендей бетсиз атаны укса, керек болсо сенин бетиңе түкүрөт. Чыгып кет деп атам», деген Жекшен дагы эле жулунуп кирди. 4 жашар кызы менен 2 жаштагы эркек бала атасынын кан жошолонгон бетин көрүп чырылдап ыйлап кирди. Кубандын жездеси бетин кан аккан мурдун баскан бойдон ваннага кирди да кан токтогуча агызып, тоодой болуп шишип чыккан бет башын жууду. Андан чыккандан кийин кийим которуп кийинди да ашканада отургандарга тигиле карап, «Бул калп. Кимдир бирөөнүн бузукулук менен кылган арам иши», деп келатканда эми Кубан кыйкырып ийди. «Чыгып кетиңиз, жинди кайнатпаңыз, болбосо азыр»,
деген бойдон обдулду эле атасы кармап калды. Азыр эч нерсе айтып түшүндүрө албасына көзү жетип, шылкыйган бойдон сыртка чыгып кетти. Кубандын апасы ыйлап аткан эки баланы кучактап, сооротуп кирди. Аларды кийинтишти да эшикти бекитишип, Кубандардыкына жөнөштү. Кубандын эжеси күйөөсү менен сүйлөшпөй койду. Палатадагы бир улгайган эже чыдабай кетти. Алар болгонун уккан. Ай бала, кылганын кылып кылжып менен бууп коюп, эми кантип уялбай келип отурасың? Жогол бул жерден. Болбосо азыр милиция чакыртабыз. Эже, менин эч кандай күнөөм жок. Ал сүрөт туура эмес тартылган. Чыгып кет. Татынакай келинчегиңди ыйга бөлөп отурасың. Ал дагы сөзүңдү ажырашып, үй-жай бала бакырадан кол жууган кезде сотко айтасың. Бар айланайын, бар. Бизди да тынч кой. Тигил жигит да бир жолу чүмкөнүп алган келинчегин карап алды да, көзүнөн аккан жашын бир сүртүп алып чыгып кетти. Кубандар киришип, ар кимиси өз алдынча үшкүрүнүп отуруп калышкан. Кубандын апасы гана эки бала менен алек. Аңгыча телефон чырылдап, трубканы Кубан барып алды. Алло, ооба Кубанмын. Билем. Атаңа ыраазыбыз, рахмат. Атаңа бир барып өзүм ыраазычылыгымды билдирип кетем. Ыя, Миргүл кечирип кой. Менин эч нерсеге табитим болбой турат. Мүмкүнчүлүк да жок. Анан экинчи чалбадагы бөөдө тарнышып кетпейли, деген Кубан трубканы коюп салды да, атасы менен апасы отурган залга кирип, жин менен кооранып алды. Жездем экөөңөр үйлөнтө коебуз деген кызыңар чалат. Баары бүтүп, ошол эле калгансып. Байке, эмнеге ал кызга анча жан тарттыңар эле? Ата, сиз дагы ошонун атасына айтыптырсыз да. Анын күчү менен чыкпадыңбы, Кубан? Менин эч кандай күнөөм жок, ата. Өзүм деле чыкмакмын. Кантип? Сотко өтсө баары бир кыйын болмок. Эми калганында таза жаап бермек болду, деди атасы. Кубан дагы ойлоп отуруп калды. Кечке чалып, Кубандын үйүнөн эч кимди таппай отурган Миргүл Кубан алганда сүйүнүп кеткен. Бирок шагын сындырып, экинчи чалба дагы бөөдө тарнышып кетпейли деп туруп, трубканы коюп салганда жини келе түштү. Ошол бойдон гезит окуп отурган атасына жетип барды. Ата, жанагы Кубан деген баланын кылган ишин тазалабай эле коюңуз. Эмне болуп кетти? Сизге ыраазы болгондун ордуна керсейип токотпойт. Жакшылыкты билгендин ордуна көрүнгөндү сүйлөйт. Жон коюңуз, түрмөдө чирисин. Мико, сен кечээ эмне дедиң эле? Ал балага жан тартып атпадың беле? Ага боорум ооруган көрсө, болду, экинчи ага кам көрбөй эле коюңуз, деген Миргүл улкунуп жулкунуп өзүнүн бөлмөсүнө кирип кетти. Эч нерсе түшүнбөгөн атасы отуруп калды. Кубандын эжеси болбой атты эле врач кирип айтты. Күйөөң кетпей атат. Алдап солап кетирип ийбейсиңби? Же милицияга бериш керекпи? Ай, тур, сенден кетпесин, кетирип жибер, деп палатадагылар да айтып калышты. Ал кроваттан түшүп, коридорго келди да эшиктен шыкалады. Күйөөсүнүн ырайы бир күндө эле кете түшүптүр. Сакал муруту өсүп, чачы уйпаланып, кийим кечеси боз алачаң. Эмне чыккың келбей атат? Чын төгүнүн билбей туруп эле күнөөлөй бересиңерби, баарлап, деди булдуруктай. Бутуна араң турат. Кубандын эжеси ого бетер кыжырдана минтти. Сен алда кынтип танбай эле кой. Түштөн кийин актанганыңдын кереги жок. Экинчи келбе. Келбейинби, чын элеби? Бүттү дечи, болуптур. Мага ишенгиң келбесе ишенбе. Мен ак экенимди гана айтып коеюн. Сенчи, кокус, мени издесең көчөдөн изде. Бомждардын арасынан, алкаштардын арасынан табасың, болуптур, деген күйөөсү шылкыя кайра кайрылат тепкичтен түшүп кетти. Мага демектен ит менен табакташ болуп кал, деп кыжырдуу кооранган Кубандын эжеси палатасына басты. Кубан эртең менен эрте барды ооруканага. Медсестрага 20 сом кармата калды да ак халат сурап алып кирип кетти. Түз эле Гүлжамал жаткан палатага кирип барды. Апасы Гүлжамалдын оозуна кашыктап тамак берип атыптыр. Гүлжамалды өйдөрөк отургузуп, артына бийик жаздык коюптур. Гүлжамал Кубанды көргүсү келбей башын бура, бетин жаба койду. Жакшысыздарбы? Деп учураша бош орундукка отурду. Учурашуусу жоопсуз калды. Кубан дагы үнсүз, эмне сөз баштаарын билбей турду. Бирткеден кийин гана Гүлжамалдын апасы Кубанга бурула, ичинде шакардай кайнаган жинин эптеп кармай минтти. Балам, Гүлжамал экөөңдү сүйлөшүп жүрөт деп угуп, ата-энеси жакшы кишилер, бала деле эстүү болсо керек деп үмүт кылчу элек. Анан биз ишенген сенин кыларың ушул беле. Гүлжамалды ыйлатып, шылдың кылгандай сак эмне кылды эле. Даярдантып туруп, эл журтка шерменде кылып, эл караган бетибизди жер каратайын дедиң беле.
Жашабай жатып кандай гана эки жүздүү бала элең сен. Кокус мына чырактай кызым майып болуп калса эмне болот эле? Андабы сени жөн эле бышырып жемекпиз. Дагы жакшы Кудайдын айтканы бар экен. Болбосо, бирок карачы бетиндеги тырык эми кетеби? Бетинде калган так деле сени оң таптырбайт. Кудай бардыр. Сен кызымды сыздатсаң, сени Кудай жазалагысы бардыр. Жогол бул жерден. Кайсы бетиң менен гана келдиң я? Ушунчаңда кетип кал. Кызымдын агасы сага ызырынып жүрөт. Ал келсе өлтүрүп койгондон кайра тартпайт. Апа, буйрбасын бир нерсе түшүнсөм. Мен эч жамандык кылган жокмун. Гүлүм түшүндүрчү, сураныч. Мен эмне кылдым сага? Деди эле Гүлжамалдын апасы ордунан тура калды. Өңү кумсарып кеткен. Дагы биртке болсо Кубандын бетине аслары бышык болчу. Жогол деп атам. Сен алдагы сөзүңдү сотко айт. Чыгып кет, көзүмө көрүнбөй. Деп ачуу чаңырды. Шылкыйган Кубан сыртка жөнөдү. Сот залы жык-жыйма эл. Бир катарда жалаң Кубандын жакындары, ата-энеси, агасы, жездеси, бирге иштешкендери олтурат. Бир ыптада Гүлжамалдын жакындары отурат. Кубан айыпталуучулардын ордуна милициялардын коштоосунда барып отурду. Соттун сурагына Гүлжамал бир да жооп берген жок. Кубан да мойнуна албады. Кубандын ата-энеси Кубан Гүлжамалды алып келем деп кеткен дешсе да, аны Гүлжамалдын апасы жок, булар соттолгондон коркуп ушуну ойлоп чыгарышты деп туруп алды. Акыры Кубан өтүнүч кылды. Суранарым, ушул окуя кайдан чыкты? Менин башка аялым бар экенин кантип далилдейсиңер? Ушуну айтып койгулачы. Кубандын сөзүн уккан Гүлжамалдын курсташ кызы тура калып, колундагы альбомду көргөзүп кыйкырды. Эмне өлүмүш болуп атасың? Мына, менде турат далил. Далил керекпи? Тергөөчү альбомду алып барып Кубанга көрсөттү. Кана, эми кантип танасың? Кубан кабак башын бырыштыра, абайлай карады да ордунан ыргып тура калды. Эмнегедир үнү шаңдоочуга сүйүнгөнүнөн ыйлап да ийди. Бул сүрөттөр дегенчи, бул альбомду ким алып келсе да ошол баарына күнөөлүү болот. Сүрөттөр компьютерден жасалыптыр. Менин кабинетимде түшкөн 1-2 сүрөт гана чын. А калганы ошол сүрөттөр деле компьютерден жасалгалай берген. Ар түрдүү ыкмага салып. Так ошол сүрөттү алып келген неме күнөөлүү. Мындай сүрөт бул эле эмес. Дагы 2 үй бүлөнү бузган. Мен мунун баарын ким кылганын билип турам. Ал түгүл ошол бузуку залда отурат. Эл дуу боло түштү. Бири-бирин эле караган эл. Аңгыча Кубан дагы кыйкырып ийди. Миргүл, качпа антип. Эл алдында жүзү карагалыгыңды мойнуңа ал. Бөжөңдөй сыртка чыгып бараткан Миргүлдү ооздон тосуп калышты. Окуя жыйынтыгы. Жасанып кийинишкен эл жасалгалуу машинадан түшкөн Кубан менен Гүлжамалды чачыла чачып тосуп алды. Бетинде тырык болгон менен сылтып баскан Гүлжамалдын сулуулугун жашырып болбойт эле. Айрыкча азыр ресторандын алдында аларды тосуп тургандар, Кубан менен Гүлжамалдын ата-энелери, кудагыйлар, колтукташкан Кубандын эже-жездеси, Жекшен байкеси менен Зоя жеңеси жана башка жакын адамдар эле. Бул кезде кызым, ушинтип эл караган жүзүмдү жер каратат белең деп, жагы ылдый жаш сызылткан атасы менен апасын өйдө карай албаган Миргүл колуна кишен салдырып, темир тордун бирин көздөй милициянын коштоосунда бараткан. Чыгарманын аягы.